Камчыбек Ташиев кайсы ажыдардын куйругун басты. Ушул жылдын 13 майында Кыргызстан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан биздин өлкө аркылуу өткөрүлүп бараткан 440 килограмм өтө күчтүү наркотикалык зат колго түшүрүлдү. Акчалай баасы көмүскө базарда $20 миллион ашык сумманы түзгөн мындай чоң наркотикалык жүк мурун кийин Кыргызстан тарыхында кармалбаптыр. Бул ийгиликтүү ишке ашырылган атайын операция үчүн УКМКнын жалпы жамаатына жана комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мырзага ыраазычылык айтсак болот. Бул биринчи. Экинчиси, ушул окуядан кийин мындай бир ойлор келет. 440 килограмм баңгизат, миллиондогон долларлык арам товар. Ушунча чоң көлөмдүү жүктүн ээси ким? Баңгизат жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө Кыргызстан аркылуу Европага өтүп кетмей экен. Жакынкы чыгышта кайсыл өлкө? Бахрейнби, Египетпи, Турциябы, Араб өлкөлөрү кайсыл өлкөдөн келген? Ал жактан Кыргызстан аркылуу айланып келип, анан Европага өтүп кетүү канчалык логикага туура келет? УКМК 440 килограмм быйыл кармалдыбы? Эгер мындай жүк быйыл кармалган болсо, демек буга чейин да Кыргызстандан өтүп турганда туурабы? Эми мен жеке оюмда мындай: биринчиден, бул жүк жакынкы чыгыштан эмес, илгертен эле өтөт жүргөн биздин өлкөнүн түштүгү менен чектешкен кошуна өлкөдөн өткөн болушу керек. Болгондо да Ош областынын аймагынан кармалып жатпайбы? Афганистандан чыккан жүк, диктаторлук режим орногон бизге кошуна өлкө аркылуу өтүп, анан Казакстан, Россия тарапка өтүп кетип, Европага жетет деген маалыматты баарыбыз эле угуп жүрбөйбүзбү? Ал эми мындай көлөмдүү жүктү оңой кишилер ташыбайт. Демек, бул жерде өтө жогорку деңгээлдеги кошуналардын бийлик өкүлдөрүнүн катыштыгы бар болушу да мүмкүн. Кыргызстан УКМКсы так мына ошол кошуна өлкөнүн көзүрлөрүнүн тамагын тыйды. $20 миллион деген оңойбу? Демек, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев өтө чоң бир ажыдаарга согуш жарыялады. Эми мен муну өткөндөгү Баткен окуясына жана бүгүнкү Кыргызстандын белгисиз мөөнөткө чейин Тажикстан менен чек арасын жапканына байланыштыргым келбей жатат. Бирок болбой жатат да Кашаев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. 300 тажик жараны Манас эл аралык аэропортунан өтө албай калды. Кыргызстан чек арасы Тажикстан жарандары үчүн жабылып, 300 чукул тажикстандык Бишкектин эл аралык аэропортунда калып калды. Тажикстан Somon Air авиакомпаниясынын каттамы менен 25 майга караган түнү Душанбеден Бишкекке келген 200 чукул жүргүнчү Кыргызстанга киргизилген жок. Ошол эле маалда Орусиянын ар кайсы шаарларынан келген же Орусияга учууга тийиш болгон 100 чукул жүргүнчү Манас эл аралык аэропортунун транзиттик аймагында калды. ОЗОТ радиосунун кабарчылары менен сүйлөшкөн айрым жүргүнчүлөр Кыргызстан чек арасы Тажикстан жарандары үчүн жабылганын эч ким алдын ала эскертпегенин айтышты. Тажикстандагы Бишкектеги консулу Абубакыр Шодиев маселени кыргыз бийлиги менен сүйлөшүү аркылуу чечүүгө тырышып жатканын, бирок ага Somon Air учагы Тажикстанга кайтышы керектиги айтылганын билдирди. Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстан жарандарынын Кыргызстан аймагына кирүүсүнө, болушуна, ары бери жүрүүсүнө жана Кыргызстандын аймагына транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилген. Бүгүнкү күндө биз үчүн чек ара маселеси эң маанилүү маселелердин бири. Бул маселени чечүү үчүн бардык күч аракеттер жумшалууда. Биз аны сөзсүз түрдө чечебиз. Көйгөйлүү маселелер чечилгенге чейин Тажикстан Республикасы менен мамлекеттик чек ара аркылуу кыймылга убактылуу чектөөлөр киргизилген. Чек ара маселесин чечүү үчүн күч аракеттер жумшалууда. Делимитация жана демаркация иштери аркылуу биз чек араны чыңдоо максатын койдук. Ал үчүн зарыл иштер аткарылып жатат. Бул жаатта жергиликтүү тургундардын ролу чоң. Ошондуктан элди сабырдуулукка чакырам деген министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Facebook баракчасында. Жабылган чек арадан дипломаттар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, эки өлкөнүн расмий органдарынан уруксат алган адамдар, эки өлкөнүн мекенине кайтып бараткан жарандары гана тоскоолдуксуз өтө алат. Баткен облусундагы 4 чек ара бекети, Чоң Алай районундагы 1 чек ара бекети жабылган. Эске сала кетсек, 28, 29, 30 апрелде жана 1 майда болгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 бала, 180ден ашуун адам жаракат алды. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган. Булак Назар Ньюс. Чүй облусунун Молдавановка айылында жайгашкан жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматка караштуу номер 27 колониядан качууга аракет кылган 2 адамдын бирөө өлтүрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка аталган кызматтын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова кабарлады. 25 майдан 26 майга караган түнү абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 1963 жылы туулган Т аттуу жаран менен 1999 жылы төрөлгөн К.И аттуу жаран тосмодон секирип качууга аракет кылышкан. Колония
Германияны кайтарган аскер кызматкерлери алгач абага ок аткан. Кийин ок аттуу уланып качып бараткандардын бирөө каза болуп, экинчиси кармалган. Экөө тең адам өлтүрүү, жашы жете электерди зордуктоо боюнча оор кылмышка айыпталып 10 жылдан 21 жылга чейин мөөнөткө камалгандар болгон. Ыкчам тергөө тобу качууга аракет кылган учурду иликтей баштады. Окуя кылмыш жана жазалардын бирдиктүү реестрине катталды. Молдовановка айылындагы номер 27 колонияда оор кылмыш жасагандар, террорчулукка айыпталгандар жаза мөөнөтүн өтөшөт. Булак Азаттык. Былтыркы ажылык сапарга чогулган акчага 1,8 миллион доллар акча жетпей турат. Мусулмандар дин башкармалыгында түзүлгөн атайын комиссия былтыр ажылык сапар үчүн чогулган акчаны ийне жибине чейин эсептеп чыкты. Муфтийдин милдетин аткаруучу Жорубай Ажы Шергазиевдин колу коюлуп, Алымдар кеңешинин Фейсбукта баракчасында жарыяланган документте чогулган акча кандай которулганы жана ушул тапта анын канчасы кемип турганы кенен жазылган. 2020-жылы ажылык сапарга баруу үчүн 9526 адам катталган. Мунун ичинен 5519 зыяратчы ар бир муфтияттык банктык эсебине 3350 доллардан төлөшкөн. Натыйжада чогулган жалпы 11,418,200 доллардын 1,894,155 доллары кемип турат. Былтыр пандемиядан улам ажылык үзгүлтүккө учурап, зыяратчылардын акчасы иштетилбей калган. Муфтият 2020-жылдын август айында налоговый представитель жоопкерчилиги чектелген коом менен келишим түзүп, бул фирмага банктагы эсебинен 155 миллион сом которуп берген. Эки тараптын мөөрү басылган келишим боюнча налоговый представитель компаниясы 155 миллион сомду 2020-жылдын 31 декабрына чейин кайта бермек. Бирок убада кылынган акча толук кайтарылган эмес. 10 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ажылыктын акчасына байланыштуу ишти шектүү катары муфтияттын башкы иши эсепчиси Жеңишбай Бекиевди жана ошол кезде муфтий Максатбек Токтомушевди кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту 12 февралда Токтомушевдин бөгөт чарасын карап, жашаган жерден башка аймакка чыкпоого тил каты менен бошоткон. Бул окуялардан улам Токтомушев кызматтан өз эрки менен кеткен. Булак Азаттык. Келерки аптада Москвада көк бөрү тартылат. Россиядагы улуттук оюндар фестивалында Кыргызстандын көк бөрү боюнча улуттук федерациясынын ардактуу өкүлдөрү конок катары чакырылган. 30 майда Россиянын Москва облусунун Раменский шаарында болчу ат оюндарынын фестивалында көк бөрү ойнолот. Бул тууралуу өлкөнүн аталган спорт боюнча улуттук федерациясынан билдирди. Фестивалдын расмий ачылышы 30 май күнү Москва облусунун Раменский шаарындагы ат майданында болот. Фестивалды Россия элдеринин жалпы ассамблеясы, Москва облусунун спорт министрлиги жана Москва облусунун мусулмандар диний башкармалыгы биргеликте уюштурууда. Фестивалга Кыргызстандын көк бөрү боюнча улуттук федерациясынын президенти Искендер Кадыркулов, атактуу алып баруучу Асылбек Өзбеков ардактуу конок катары чакырылды деп айтылат маалыматта. Ири спорттук иш-чаранын программасына Кыргыздын көк бөрү оюнунан сырткары күрөш, улуттук күрөш өнөрүнүн башкы түрлөрү, чыгармачыл жамааттардын спектакльдери, Россия элинин гастрономиялык фестивали киргизилген. Спорттук ири иш-чара Россия Федерациясынын жана Евразия элдеринин улуттук оюндарын жайылтуу максатын көздөйт. Булак Спутник KG. Сапар Исаков күзүндө боло турган парламенттик шайлооду кайсы партияны сүрөйт? Октябрдагы батышчылдар сүрөгөн башаламандыктан пайдаланып, Алмазбек Атамбаев баш болгон бир топ саясатчылар эркиндикке чыгышып, бийлик үчүн башаламандык атышкан. Аларды колдоп чыккан Өмүрбек Бабанов баш болгон арамтамактар 2020-жылы 8 октябрда түнү бою бийликти бөлүштүрүп, таң ата 9 октябрда алакандарын ушалап, ак үйдү көздөй аттанышкан. Арийне, жалы келген кыргыздар ак үйгө жакын жолутпой кууп чыгышкан. Атамбаевди баш кылып кайрадан ордуларына отургузган Сапар Исаков мыйзамга баш ибей бут коюп, Газпромдун лидери жаш кезинде Ленинграддын шайкасын атаман кассири Миллердин жардамы менен Кант шаарындагы орус авиабазасынан Орусияга кире качкан. Качкандардын арасында акчаны көргөндө эки көзү кызарган Албек Ибраимов деген шүмшүк миллионер жашынып жүрөт. Түрмөдөн эйвин таап бошогондордун арасында мурунку Атамбаевдик өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев да бар. СДБК көмүлбөй өлгөнбү? СДБК көмүлбөй эле өлгөн, сөөктөрү туш тарапка тарап ар кайсы партияны чиритип жүрөт. Экс-президент Атамбаев СДБК партиясынан жана анын кулондору болгон башка партиялардан депутат болуп келген, парламентке чимкириктер деген көрүнүктүү наам берген. Анын жинденип П тамгасын жыгачап СДК партиясын түзгөн. СДБК партиясы сыяктуу СДК партиясы саясаттан сүрүлүп, ара жоло жүрөт. 2020-жылдын 4 октябрындагы миллиондорду чачкан СДК партиясы парламентке жеңил узасын тартып, акшын жардам менен башаламандык уюштуруп,
лидери Атамбаевка эркиндик алып берген. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо 10 миллион 262 миң сом короткон. Кыргызстан социал-демократтары шаардык кеңешке кирүү үчүн зарыл болгон 7% добуш топтой алышкан жок. Көрсө мурунку президенттин уулдары Сейит Кадырбек ошондой эле аларга кошулган. Темирлан Султанбеков өткөн жылы жеңил ойго жетеленип, кайрымдуулук менен Атамбаевдин акчасын сапырып, шоу уюштурушкан. Алар психиатриялык ооруканада жаткан балдарга жардам алып келишип, ал жердеги бейтаптар менен камерага кучакташып сүрөткө түшүп, же болбосо саясий туткундарга алыс эмес жерлерде өткөрүп берүү үчүн самса бышырышат. Бул өткөн шайлоолордо буларга Равшан Жээнбековдун, Анвар Артыковдун жана Атамбаевдин башкы коргоочусу Ирина Карамушкинанын колдоосу таасир эткен жок. Өзгөчө Карамушкинанын оозунан төөнүн буурасынан атырылып чыккандай көбүк чыгып, өзүнүн башысынын апапак жана үлпүлдөк жибекте созулуп калгандыгын дагы деле болсо далилдөөгө аракет кылып жаткандыгы жаш саясатчыларга анчейин жардам берген жок. Ошондуктан булар Ак үйдүн алдына чейин митинг уюштуруп, саясатка кайра чабуул кое башташты. Шайлоолордо мурунку СДБК партиясында биринчи мөрөйдү алабыз дешип, акчаларды самандай сапырышып, булар жутунушуп келишет. Социал-демократтар шайлоо жарышы үчүн мынча миллионду кайдан тапты? Атамбаевдин үй бүлөсү атасы камакка алынгандан кийин оокатсыз ачка калышканын бир нече жолу айткан. 2019-жылы Раиса Атамбаева журналисттерге үй бүлөдө бир дагы турак үй жок деп нааразы болгон. Балким чын эле свалкада таштанды издеген үй жок, бомждар сыяктуу болуп калгандыр. Анткени мультмиллионердин миллиардтарын катуу элге эч нерсебиз жок деп жакшы көрүнүш керек эле да. Акчасы жок байкуштар ушул жазда Атамбаев Кадырбектин жалгыз элиталык квартирасын сатып жиберишти. Анан эмне кылат? Ачкадан өлүшөбү. Ресторанга барып кымбат баалуу тамактардан ичип көнүп калышкан булар ушул жылдын март айында Казакстандын жалпыга малымдоо каражаттарына берген маегинде мурунку президенттин үй бүлөсү бир нече жылдан бери аларды атасынын туугандары жана жакындары материалдык жактан колдоп тамак берип келатышканын айтышкан. Раиса Атамбаева кошумчалагандай, ал кичүү уулу менен туугандарынын үйүндө жашайт. Кыймылсыз мүлк, автоунаалар жана банк эсептеринен тышкары анын айлыгы камакка алынган. Таксиге акчасы жетпей коомдук транспортто жүргөн учурлары болгон. Эмне экен, коомдук транспортто жүрсө элдин баары эле ошентип эле жашап келатышат. Ал эмес Атамбаевдин президенттик убагында коомдук транспорт жол кирени 8 сомго көтөрүп жиберишип, ага түшкөнгө акча таппай калышкан. Бишкектеги шайлоого Атамбаевдин уулдары партиянын алдыңкы тизмесине кирген талапкерлерден чогулуп алышкандыр. Баса партияны жетектеген Кадырбек Атамбаевдин артынан Альфа курулуш компаниясынын башчысы Рустам Джон келди. Тизмеге БГКнын депутату Увазарбек Адылбеков дагы кирген. Бирок меценаттын жардамсыз темир тор артында отурган адам болсо дагы ал аткарылган жок. Социал-демократтар шайлоочулардын колдоосун ала албаса, анда маселени чечүүнүн эки гана жолу бар экендигин түшүнүшү керек. Биринчиси, шайлоочулар менен мал менен эмес, туруктуу иштөө аркылуу саясий потенциалды арттыруу. Экинчиси, саясий аренадан татыктуу кетүү. Экинчисин акыркы шайлоонун жыйынтыгы ачык айкын көрсөтүп жатат. 5,5% добуш. Канча акча чачышса да аз деп добуш алышты. Бул жолу партиянын саясий флагманы да чөгүп баратат. Атамбаевдин заманы өтүп, аны колдогондор жок экенин эле далилдеп берди. Сапар Исаковду Орусияга алып кеткен Миллер ким? Күзүндө боло турган парламенттик шайлоодо Кремлде баш калкалап жүргөн Сапар Исаков маркум СДБКны эмес, СДКны колдоо үчүн кам көрүп жүрөт. Сапар Исаков мыйзамга баш ийбей бут коюп, мыйзамды да уруп ойнобой, Газпромдун лидери жаш кезинде Ленинграддын шайкасынын атаманын кассири Миллердин жардамы менен Кант шаарындагы Орусия авиа базасынан Орусияга кире качкан. Орусияга теңелип айланабызбы? Бирок сөз кылып койсок болот. Кантсе да учурунда бир мамлекет эмес белек. Миллердин Газпром менен кошуп алгандагы бюджети жалпы Кыргызстандын бюджетинен көп экени белгилүү. Чет мамлекеттик Washington Post гезитине жазганына караганда, Миллердин айлык майнасы 17 миллион рубль. 2013-жылы Миллер Кыргыз газга көз арта баштайт. Кыргызстандан Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу газ деле чыкпайт. Түркмөнстан 2009-жылдан баштап Орусияга газды бергенди токтотуп, Иран аркылуу кете турган башка газ куруу аркылуу чет мамлекетке чыгарып жатат. Өзбекстан менен Казакстан Газпромго газын беришет. Кыргыз газ Газпромго символикалуу 1 сомго сатылган. Андан көрө кыргыздар акчага тойгонбуз, бекер эле беребиз деп коюшса болмок. Газпром Кыргыз газды алган соң бир топ аймактарга газ киребиз деген милдеттенмелерин алган. Анын ичинде чүйдүн түштүгүн газ менен камсыз кылуу милдети бар эле. Билим берүүгө салым кошулуу деген. Газпром акыркы замандагы мектеп курду. Бирок анын кымбаттыгынан улам акчасы чамалуу кыргыздар чыдай алышпайт. Ушуларды эске алып, 2013-жылы парламенттик бийик трибунасынан Ахматбек мырза Атамбаевдин арамзалык пландарын бетин ачкан. Анан акыйкатты ачкан үчүн Атамбаев артынан сая түшүп, 2013-жылы ноябрда жалган жала менен каматып, артынан өзүнүн тиешелүү маалымат каражаттары менен шыбаткан. Аны Мелис Мырзахматов баш болгон Ош шаары дүрбөп колдоп чыккан.
ошону менен Алык Карашев, Тайырбек Сарпашев сыяктуу десанттар Ошко келишип Мырзахматовдон өзүн кубалап түшүп куугунтукташкан. Булак Назар Ньюс.